Жума ичинде өлкө аймагында катталган окуялар жана бүгүнкү күнгө алынган кабарлар түрмөгү менен тааныштырган апталык программасы. Студияда мен Бакытбек Болсунов. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү күнгө алынган кабарлар түрмөгүнө токтолсок. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров социалдык тармактагы баракчасында кыргыз-тажик чек арасындагы кырдаалга байланыштуу комментарий калтырды. Президенттин кайрылуусу төмөндөгүчө. Урматтуу кыргызстандыктар, чек арада болуп жаткан окуялар биринчи мүнөттөрдөн баштап толук менин көзүм өнүмдө. Кудай буйрса баарын тынчтык жана сүйлөшүүлөр жолу менен чечебиз. Кабатыр болбой тургула, кырдаалды курчутуш үчүн жалган маалымат таратып жаткан ММКларга жана башка өкүлдөрдүн кызыкчылыгын колдогон саясатчыларга ишенбегиле. Кыргыз-тажик чек арасындагы чырдын кесепетинен 11 кыргыз аскери жабыркады. Бул тууралуу кабар агенттигине Саламаттык сактоо министрлигинин басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка ылайык 4 адам сынган бөлүкчөлөрдөн жаракат алса, экөөнө ок тийген. Жаракат алгандардын абалдары орточо оор деп бааланууда деп айтылат билдирүүдө. Маалым болгондой, Ош облустук бириккен ооруканасынан нейрохирург, травматолог, хирург жана торакалдык хирургдардан турган медициналык адистердин 2 бригадасы медициналык жардам көрсөтүү үчүн барганы маалымдалды. Ал эми мунун алкагында достук заставасында тажик тарап менен сүйлөшүү жүргөн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев билдирди. Анын айтымында эки өлкөнүн тең УКМК төрагалары күч түзүмдөрүнүн облус башчыларынын жетекчилеринин катышуусунда сүйлөшүү болду. Сүйлөшүүнүн жыйынтыгында бир катар чечимдер кабыл алынды. Биринчиден, кечеги болуп өткөн окуяларды иликтөө үчүн бирге комиссия түзүп, окуянын келип чыгуу себебин аныктоо. Экинчиден, көчүрүлгөн жарандарды үйлөрүнө кайтаруу боюнча өзгөчө кырдаалдар министрлигине тапшырма берилди. Кечке чейин адамдар өз үйлөрүндө болуп калышы керек. Үчүнчүдөн, эки өлкөнүн күч түзүмдөрү жергиликтүү тургундарды тынчтыкка алып келүү үчүн түшүндүрүү иштерин жүргүзүү. Негизгиси күч түзүмдөрдү өз бөлүктөрүнө кайтаруу дейт ал. Ташиев кечке чейин чек арада чек-арачылар менен милиция кызматкерлери эле калаарын маалымдады. Тажикстан тараптын ок атууну токтоткону боюнча эки тараптуу макулдашууну бузгандыгы үчүн комиссия түзүлөт. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев Баткенде журналисттерге билдирди. Анын айтымында президенттин тапшырмасынын негизинде комиссия түзүлүп, баарын териштирип чыгат. Ташиев чектеш аймактарда Кыргызстан менен Тажикстандын укук коргоо органдарынын кызматкерлери биргеликте кайгуулуу уюштурууну макулдашканын кошумчалады. Эскерте кетсек, 28 январда саат 23:50 Кыргызстан менен Тажикстандын аскер кызматкерлеринин ок атышуусу 10 мүнөткө токтогон. Бирок ага карабай тажик тарап эки тараптын ок атууну токтотуу макулдашууларына карабай кыргыз аскер кызматкерлери жайгашкан тарапка ок атууну кайра баштаган. Учурда абал туруктуу. Кыргыз-тажик чек арасындагы акыркы кырдаалга байланыштуу чек ара тилкесинде жашаган 11.052 адам эвакуацияланды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка ылайык, алардын 10.410-у коопсуз аймактагы үйлөргө көчүрүлсө, 642 адам убактылуу түзүлгөн пункттарга жайгаштырылды. Маалыматка ылайык, Баткен районунун Орто Баз, Жака Өрүк, Үч Төбө, Ак Татар, Самаргандек, Ак Сай, Таштумшук айылдарынын болжол менен 6000ге жакын тургуну Рабат айылына убактылуу көчүрүлдү. Лелек районунун Максат айылынан 4 адам Маргун айылына, Интернационал айылынын миңдей жараны Кайрагач айылына көчүрүлдү. Ошондой эле Мурза Патча Саада аймагынан Агарык жана Разаков айылынын жергиликтүү жашоочулары Исфана сүлүктүгө эвакуацияланды. Ага катар эле Самаргандек жана Ак Татар айылынын миңдей жашоочусу Лелек, Кара Суу, Ак Теректеги үйлөргө жайгаштырылды. Азыркы тапта эвакуация болгон жарандар дарыгерлердин көзөмөлүндө болуп, зарыл болгон каражаттар менен камсыздандырылды. Европа биримдиги COVID-19 жуктурган тобокелчилик тобундагы бейтаптарды дарылоодо Паксловид таблеткаларын колдонууну жактырды. Бул тууралуу Европа биримдиктин медициналык көзөмөл мекемеси билдирди. Дары оорусу өтүшүп кетүү коркунучу жогору болгон бейтаптарга гана берилет деп болжолдонууда. Pfizer компаниясынын Паксловид таблеткалары Европада коронавирустан дарыланып жаткан бейтаптарга ичүүгө уруксаат берилген алгачкы дары болуп калды. АКШда бул дары өткөн жылы 23 декабрда жактырылган. Компания жүргүзгөн иликтөөнүн жыйынтыктарына ылайык
Ал тоок элчилик тобундагы бейтаптардын өлүү ыктымалдыгын 89% азайткан. Бирок иликтөө эмделбеген бейтаптардын арасында жүргүзүлгөн мындан уламанын вакцина алган адамдарга карата канчалык деңгээлде натыйжалуу экени так белгисиз. Европалык регулятордун маалыматына караганда, Европадагы изилдөөлөр да АКШдагы изилдөөлөргө окшош жыйынтык берген. Бирок билдирүүдө сыноого качкан бейтаптардын эмдөөдөн өткөнү жазылган эмес. Pfizer жыл аягына чейин 50 миллионго чейин Paxlovid таблеткаларын өндүрүүнү пландап жатат. Кыргызстан Улуттук банкы 27 январда валюта рыногуна 86 миллион 500 миң доллар сатты. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий сайтында маалымдалат. Бул 2022 жылдагы экинчи интервенция. 12 январда 70 миллион 100 миң доллар сатылган. Улуттук банк 2021 жыл ичинде жалпы валюта рыногуна 702 миллион 950 миң доллар сатыкка чыгарган. Программабызды улантабыз, эми кезекти кабарчыларыбыз даярдаган баяндарга берсек. Оштогу жыйында тышкы карыз эске салынып, ишкерлерди колдоого министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров чакырды. Ош шаарында Ош облусунун жана Ош шаарынын социалдык экономикалык өнүгүүсүнүн 2021 жылдагы жыйынтыгы боюнча коллегиялык жыйын өттү. Жыйында каралган маселелер тышкы карызды төлөө, муниципалдык кадрлар резервинин бүтүп калганы, Ош облусунун шаардын көйгөйлөрү айтылды. Аны менен катар айрым маанилүү маселелер жеринде чечилди. Эң чоңдорунун бири бул биз тышкы карызды төлөө. Биздин багыбызга мына сиздер менен бизге ушуреки тышкы карызды төлөө мүмкүнчүлүгү келди. Тышкы карызды төлөө убактысы келип калды деген министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 2023 жылдан баштап тышкы карызды төлөөнү 1 саатка кечиктирсек, Кытайдын Эксим банкы карызын токтоосуз ала тургандыгын айтып коңгуроо какты. Укук коргоо органдары жеке ишкерлерди кыйнабагыла, ар бир ишкердин жакшы иштөөсүнө шарт түзүп берели деген Акылбек Жапаров алардын ишине токтолуп крыша болбой эле койсоңор, кайра аларды колдогула деген чакырык таштады. Почти 400 миллион доллар 2025 жылы төлөйбүз. Ал эми 330-320 миллион долларды 2023 жылы биз уже төлөп беришибиз керек. 90% экспортный импортный банк Кытайда. Президенттин Ош областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Зиядин Жамалдинов электр энергиясындагы маселелерге токтолуп, эскилиги жеткен электр мамчаларын алмаштыруу боюнча Ош электр ишканасынын жетекчилигине тапшырма берилгендигин айтты. 2022 жылдан тарта алмаштыруу иштери башталат деди. Мындан ары көмүргө тендер өткөргөндөргө шарт коюла тургандыгын баса белгиледи. Ушундай талаптар коюп атабыз, тендердин шартына сөз түрдө карьери бар ишканалардын ошо тендерге катыштыруу боюнча. Себеби дегенде жана ортомчулар да кирип алат экен дагы, алар карьерлери жок, барып тендердин баасын арзан өтүп алып келген көмүрлөрү бүгүнкү күндө ошол ооруканаларда болобу, больницаларда болобу, же болбосо мектептерде болобу, жакшы күйбөстөн ушундай көрүнүштөр көп болуп атат. Ош шаарынын мэри Алмаз Мамбетов шаардын кире беришиндеги Кара Суу районунун Нариман айыл өкмөтүнө караштуу 38 гектар жер аянтына Ош Сити кичи шаарчасын куруу пландаштырылып жаткандыгын билдирди. Жер Кара Суу районуна карагандыктан жерди Ош шаарына өткөрүп берүү зарылдыгы бар экенин белгиледи. Жол тыгындарын азайтуу максатында Ош шаарынын түштүк айланып өтүүчү жолун куруу зарылдыгына токтолду. Ош Бишкек трассасында автотыгынды азайтуу максатында 660 километр аралыгындагы тый кесилишинен Ош шаарына түз кирүүчү жолду куруу зарыл. Долбоор Кыргыз Республикасынын транспорт жана коммуникациялар министрлиги тарабынан даярдалып, жолдун узундугу 4,5 километр, болжолдуу сметалык суммасы 250 миллион сомду түзөт. Коллегиялык жыйында көйгөйлүү маселелер айтылып, Алай районунун акиминин көтөргөн маселеси оңуна чечилди. Районго логистикалык борборду куруу демилгеси ишке аша турган болду. Биз жерди трансформациялоо маселесин баштадык. Эл менен дагы сүйлөшүүлөр дагы жүрөт, түшүндүрүү иштери. Андан кийин эгер ошол жер трансформация бүтсө, биз инициалдык долбоор түзүп туруп, андан кийин конкурс жарыялайбыз. Ошол жерде логистикалык борбор ишке кирсе, 3000ден 5000ге чейин киши жумуш орду менен камсыз болот. Жумуш орду деген бул салык, кошумча бюджетке түшө турган акча каражат болсо, ошол жерде баардык инфраструктураны өзгөртүүгө, элдин жашоосун жакшыртууга баардык шарттар түзүлөт деген максатта иш-чаралар жүрүп жатат. Ал жерде ошол жерден упаковкалыга турган, оргтехниканы чогулта турган, телевизор, бытовой техниканы чогулта турган ар кандай тармактагы чакан ишканалар болот.
Андан тышкары 100 гектар жерге ошо жерге кызмат кыла турган кафе, ошончо жерге тамак ичиш керек, башка жумуштарды кызмат көргөзүш керек дегендей. 4 жыл мурун эмне үчүн асфальт туура эмес салынганда алардын баарын текшергениңиздерди коюп турсаңыздар. Быйыл эмдиги жылы бул Кыргыздын көз карандысы экономика боюнча күрөш башталды. Ошон үчүн ар бир ишкерге биз шарт түзүп беришибиз керек. Салыгын төлөө иште, салыгын төлөө иште. Калган бөлөк жерлердин баарына кийлигишпей эле турсаңыздар, крыша болбой эле койсоңуздар. Анан жаңы бутуна туруп келаткан бизнесмендерди сиздер кайра коргоп, колдоп берсеңиздер. Коллегиялык жыйындын күн тартибине 3 маселе коюлган. Алар 2021-жылы Ош областына жана Ош шаарында аткарылган иштер, 2022-жылга коюлган пландар жана милдеттер, Ош шаарын санариптештирүү маселелери каралды. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары. Ош облусунун Араван районундагы калкты тейлөө борбору ачылды. Калкты тейлөө борборунун жалпы аянты 265 чарчы метр түзүп, жаңы эмерек жана жаңы жабдыктар менен жабдылган. Аталган мекемеде паспорттоштуруу, жарандык абалдын актыларын каттоо жана документ алууга керектүү кызматтар бир жайга жайгаштырылды. Эми Араван районунун тургундарынын керектүү документтерди алуусунда кыйынчылык жаралбайт. Шаарга каттап кезек күткөн жарандар үчүн жаңы калкты тейлөө борбору ачылып, мыкты шарттар түзүлдү. Тейлөө борбору менен биргеликте жарандык абалдын актыларын каттоо бөлүмү да ачылды. Жаңы имарат заманбап жабдуулар, маалыматтык берүү аймагы, электрондук кезек жана видео көзөмөл камералары менен жабдылып, күнүнө 400гө жакын жарандарды кабыл алат. Мен ушу паспорттун сүрөөгө бүтүп калган экен, ошого байланыштуу келдим эле. Жакшы болуптур, элдерге ыңгайлуу болуп, элдерди эшикте күттүрбөй, суукта жакшы болуптур деп сүйүнүп атабыз. Кайра башта ошол милициянын жанында барчу элек, эми эшикте эле тура берчү элек, очередь тийбей эле, кайра келип кеттип эле жүрө берчү элек, жакшы болуптур, элдерге ыңгайлуу болуп. Мурда келип, канча өчүрлөргө туруп, бир күн да өчүрүбүз жетпей жазылып коюп, анан бияктан жетише албаганыбызда Ошко барып алып атканбыз. Бүгүнкү мына ачылыш болуп аптыр. Абдан курсанбыз. Бүгүнкү күндө калкты тейлөө борборунда бардык шарттар түзүлдү. Жарандарды документтештирүү процесстери арыздарды кабыл алуудан баштап документтерди жасоо жана аларды берүүгө чейин автоматташтырылган. Арыз ээлери керектүү документтерди имараттан чыкпай эле чогултуп, мамлекеттик кызматтарды алуу үчүн кайрыла алышат. Калкка кызмат көрсөтүүчү борбордун ачылышы менен жаңы жумуш орундары да түзүлдү. Райондогу калкты тейлөө сапатын жакшыртуу үчүн Ош шаарынын атайын адистер да чакыртылган. Шарт ачылып калды да, жылуу, жумшак, күткөндө да сыртка суукта күтпөй, бул жерде кирип, отургучтарда жылуу отуруп, балдарын алып келгендерге, колунда кичинекей балдарын алып келгендерге балдары менен ыңгайлуу бүт шарты түзүлгөн. Ушундай жакшынакай имаратта биз иштеп атабыз азырынча. 2022 жылда өлкө боюнча жаңы калкты тейлөө борборлорун курууга толук акча каражаты бөлүнгөн. Калкка кызмат көрсөтүү мекемелеринин санын азайтуу же жумушун жеңилдетүү максатында айыл өкмөттөрдө бул тармактардагы адистерди даярдоо пландалууда. Общий республика боюнча чоң ачылчу борбор 6 планда турат. Бирок биз азыр ал борборду ачып убакыт кетирбейли деп, тез арада өткөрөлү деп, ушу именно ушу обязанностьтарды айыл өкмөттөргө чейин берели деп атабыз. Жаңы техникалар менен адистерди үйрөтүп, именно айыл өкмөттөрүнө чейин, өзүңөр билгендер, ар бир айыл өкмөт бар да, ар бир райондун өзүнүн айыл өкмөтү бар. Ош жерден эле ушу документтерди алса болот. Эл калкка оңой болот. Араванда калкты тейлөө борборунун ишке кириши менен учурда өлкө боюнча 34 калкты тейлөө борбору болду. Быйылкы жылы 6 жаңы калкты тейлөө борборун куруп, ишке киргизүү пландалган. Жакынкы 20 күндүн ичинде Ысык көл областында дагы жаңы мекеме ишке кирет. Ошто учурда электрондук кат жүргүзүү колго алынган. Анан эми биз азыр ушу санариптешке өтүшүбүз керек. Бизде бүгүнкү күндө мен инфодокс боюнча азыр иштерди алып барып атабыз. Биздин толук өзүбүздүн администрация толук өттү. Ошондой эле акимдерге, райондогу айыл өкмөттөр бүгүнкү күндө бардык азыр биз өткөнбүз. Кудай буйруса, азыр биз ушул санариптештүү электрондук кат жүргүзүү иштерин биз алып барып атабыз. Маалымат үчүн Араван районунда 110 миңден ашуун калк бар. Буга чейин паспорттоштуруу жана жарандык абалдын актыларын каттоо бөлүмдөрү 2 башка имараттарда жайгашып, кайрылган жарандарга кыйынчылыктар жаралып келген. Жаңы ачылган калкты тейлөө борбору күнүнө 400-500 жаранды кабыл алууга ылайыкташкан. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош облусу.
Финансылык мекемелердин кызматкерлерине ислам банкинги тууралуу 3 күндүк курс өткөрүлдү. Курсту Al-Hamid Евразия Sharia Advisory Services компаниясынын директору Устаз Акчигит Кокоев жана аудит жана бухгалтерия боюнча AOFI эл аралык шарият стандарттарынын башчысы Муфти Ибрагим Эсса өткөрүштү. Анда катышуучуларга ислам принциптери менен иштеген банктарга өзгөчө мурабаха, мушарака, ижарам жана башка стандарттар окутулду. Allah subhanahu wa ta'ala has 23 январь күнү банк жана башка финансылык мекемелердин кызматкерлерине өткөрүлүп жаткан ислам банкинги тууралуу 3 күндүк курстун 2-нчи күнү өткөрүлдү. Курсту Al-Hamid Евразия Sharia Advisory Services компаниясынын директору Устаз Акчигит Кокоев жана аудит жана бухгалтерия боюнча AOFI эл аралык шарият стандартынын башчысы Муфти Ибрагим Эсса өткөрүшүүдө. Муфти Ибрагим Эсса банк жана башка финансылык мекемелердин кызматкерлерине экономика жана банкинг тууралуу бир топ түшүндүрүү иштерин окутту. Анда катышуучуларга ислам принциптери менен иштеген банктарга өзгөчө мурабаха, мушарака, ижарам жана башка стандарттар окутулду. Катышуучулар азыр ошол эми өзгөчө Кыргызстанда учурда болуп аткан ислам банки, ислам принцип менен иштеп аткан мекемелер, компаниялар, банктарда ошо өзгөчө мурабаха, мушарака, ижара, музараба жана башка ошол стандартты окулуп атат. Анткени бул бир эле банкта эмес, жекече адамдын, эки адамдын ортосунда да керектүү нерсе. Өзгөчө банктарда дагы ушул термин, ушул стандартты колдонуп атат. Өткөрүлүп жаткан семинарга катышып жаткан Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын фатва бөлүмүнүн башчысы Султанали Ажи Гапуров бул иш аракеттери учурдун талабы экенин билдирип, жасалып жаткан бардык иштер адал болушу керек экенин билдирди. Буга катар шариятта көрсөтүлгөн соода сатык жана мамиле маселелери боюнча жакшы сабак экенине токтолду. Жасап аткан иштеринде адал болуп, так болуп, бирөөдүн акысына кирбей, экинчи бир кишиге зыян жеткирбей, ошонун ичинде эле кылып аткан соода сатык иштеринде, банктык эсеп кысап иштеринде ушу тазалык, адалдыкты талап кылып калганы бул албетте бул жакшы көрүнүш. Бүгүн мына атайын ушул устаздар келип, ушул жерде ушу банк тармагындагы ишкердик жаатындагы жана башка соода сатык жаатында жүргөн инсандарга жана башка кызыктар тараптарга ошо тиешелүү исламдык, шарияттык көрсөтүлгөн соода сатык жана мамиле маселелери боюнча сабагын өткөрүп атат. Буга катар мындай пайдалуу жана ислам шарттарынын негизинде өткөрүлүп жаткан сабакка Ихсан компаниясынын өкүлдөрү да келген. Анткени бул компания жакын күндөрү ислам шарттарынын негизинде иштеген микрокредиттик компания ачууну көздөп жатышат. Анын алкагында жумушчуларды алгач мындай курстан өткөрүп коюу учурдун талабы экенин билдиришти. Ошол сабак берип атабыз өзүбүздүн элдерибизге, өзүбүздүн сотрудниктерибизге. Биздин сотрудниктердин ичинде юристтер, бухгалтерлер, топ менеджерлердин баарына ушул AOFI'нин сертификатын алып, кийинки жолу ушул исламга туура келген багытта иштейли деп, анан биздин ниетибизде дагы МКК деп микрокредитный компания ислам принципте да ачканга аракет кылып атабыз. Ошого дагы азыртадан биздин өзүбүздөрдүн сотрудниктерди даярдап, ислам принципке окутуп, AOFI'ден атайын ушул мүчөлөрүн чакыртып сабак болуп атат. Кошумчаласак, өткөн жылы жайында Al-Hamid Евразия Sharia Advisory Services эл аралык компаниясынын директору Кокоев Акчигит жана AOFI эл аралык шарият стандарттарынын башчысы Муфти Ибрагим Эсса Ташкент шаарында банк жана башка финансылык мекемелердин кызматкерлерине да семинарларды өткөрүп келишкен. Ош облусунун Өзгөн районунда жаш кыздар өздөрүнүн айылдарына салым кошуп, демилгелерин ишке ашырышууда. Боз үй жасатып, борбор түзүүгө даярданып жатышса, башка айылда эч кандай шарт жок мектептин залын оңдоп, жаңы эмелектер менен камсыз кылышууда. Жаштардын жашаган аймактарында өзгөрүүлөр тууралуу кийинки сюжетте сөз болот. Коммунист айылындагы Төлөнбай Машрапов мектебинин окуучулары Актилек, Асел жана Айтурган лидер кыздар деп өздөрүнүн командасын атап, окуучулар кыздарды ар тараптан өнүктүрүү үчүн мектепке ачык асман алында боз үй курсак деп чечишти. Биз кыздардын лидерлик сапатын өнүктүрүш үчүн биз тренинг борборун ачуу бул биздин кыялыбыз болчу. Жана ошондой эле биз бул көйгөйдү тандап алдык. Бул көйгөйдү тандап алганыбыздын себеби биздин айылыбыздын келиндерине жана айыл тургундарына, окуучуларына зордук зомбулуктан алдын алуу жана лидерлик сапатын өнүктүргөнүн биз кааладык.
Окуучулар долбоор жазып, ал тууралуу классташтарына айтып жайылтышууда. Мектепте иш-чараларды өткөрүү үчүн тренинг борбору жок болгон кыздардын командасы өзүнүн оюн эркин айтып түрдүү демилгелерин ишке ашыруу үчүн ушул борбордо чогулууну максат кылышкан. Биз тренингтерди кыздардын укугу боюнча өткөрөбүз, кыздардын зордук зомбулуктардын алдын алуу. Бир эле кыздар эмес, биздин коммунист айылындагы кыз келиндер келип ушул жерден окуп, өздөрүнүн оюн эркин айтууну үйрөнүшөт. Биз ошо боюнча дагы ачканбыз. Ал эми Шагым айылындагы Касым Эрматов мектебинде окуучулардын көпчүлүгү музыкага кызыгышат. Датка кыздардын командасы өздөрү билим алган мектептин залын оңдоп түзөө демилгесин көтөрүп чыгышкан. Эч кандай шарты жок залды оңдоп эмеректерди алышты. Биринчи пустой болчу, ичинде шарты жок, суук, отопление иштебейт. Ошондой болчу. Азыр болсо эми биз баштадык ишибизди. Оформление кылып, мектептеги фортепиано, аккордеондорду алып кирип, коюп, жана атактуу адамдардын, атактуу инсандардын картинкаларын коюп. Долбоорлорду ЮНИСЕФ колдоого алып ишке ашырууга ар бирине 30 000 сомдон акча берди. Ал эми Шагым айылынын лидер кыздары айыл өкмөткө жергиликтүү тургундарга да кайрылып 100 000 сомдон ашык акча каражатын чогултушту. Залдын ичине эмеректерди алып, сахнаны жаңылап, ашар жолу менен ремонттоп чыгышат. Азыр уже биз кадамыбызды таштап баштадык. Актыбыз алыбызга ушул столдорду уже алып келдик жана азыр краска, оформлениега ушул сүрөттөрдү алып келип илишибиз керек жана бир сыйра краскалай беришибиз керек. Ага бизге өзүбүздүн ушул кыздар командасы жардам беребиз дешти бизге. Кыздар теңдик нуру демилгесинин алкагында окуулардан өтүштү. Кыялга саякат жана бактылуу үй бүлө ыкмаларын кыздар апалары менен чогуу окушту. Мектеп мугалимдери кыздардын үй бүлө мүчөлөрүнүн колдоосуна көбүрөөк ээ болушкандыгын билдиришет. Кыздардын лидер сапатын жогорулатуу, эрте турмуш куруунун алдын алуу, зордук зомбулукту алдын алуу максатында бул долбоор ишке ашырылып жатат. Бул долбоордо галс ыкмасынын кыялга саякат усулу менен кыздарыбызды окутуп кетишти. Ал тренингде биздин кыздарыбыз өздөрүнүн кыялдарын ишке ашыруу жолдорун үйрөнүштү. Бүгүнкү күндө ата-энелер менен биргеликте максаттарын туура так коюп ишке ашырылып жатат. Жаштардын жергиликтүү демилгелери ишке ашып, мектептерде чакан курулуш оңдоп түзөө иштери жүрүп баштады. Алардын кызматтарынан айыл тургундары да пайдалана алышат. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош облусу. Бул аптага алынган жаңылыктар менен ушулар болду. Ушул жана башка кабарлардын топтому менен 3W Чекит, Азия ТВ Чекит KG сайтынан жана Facebook, Instagram баракчаларыбыздан, ошондой эле YouTube каналыбыздан таанышып турсаңыздар болот. Ал эми коронавирус илдетине байланыштуу эл көп чогулган жерлерге барбай, гигиеналык эрежелерди сактоого чакырабыз. Эмки эфирлерден көрүшкөнчө сиздер менен коштошом. Саламатта туруңуздар.